Салам достор, бүгүнкү сабакта биз заплатка деген инструмент менен таанышабыз. Бул инструмент менен биз беттеги мондай точкаларды, сепкилдерди жоготуп койсок болот. Мындай кылып бөлөбүз жана мындай жылдырып жок кылып коебуз. Бул инструмент өзү выделение деген мурдакы сабактарда өткөн инструментке эле окшоп кетет. Ошондой эле үстүндө мондай инструменттер бар. Жанакы минус выделение, плюс выделение, ошондой эле пересечение. Үчүнчүсү горячая клавишалары ошол эле мурдакы сабакта өткөндөй астында турат, өзүңүздөр көргөндөй. Мына минтип выделение инструмент менен иштегендей эле акырындан иштей беребиз. Мына өзүңүздөр көрүп аткандай. Бул мисалы пересечениени тандайлы. Азыр с учетом содержания деп турат. Ушул жери менен пока иштейли. Мына выделение деген көрсөткөндөгүдөй эле мындай бөлүнгөн жерден сырткары өзүнчө кой берип койсоңор дагы чийилип калат, мурдакы сабакта көрсөткөндөй. Акырына чейин чийип койсоңор да болот. Картинканы жакындатканды билесиздер. Альтты басып, мышканын бурамасын монтип ары бери бурайбыз. Мына өзүңүздөр көргөндөй бөлүп алабыз. Бөлгөн жерибизди ары бери жылдырсак, алып барган жерибиздеги кандай нерсе турса, ошол нерсе биздин бөлүп алган жерибизге түшүп калат. Мына мисалы бул жерге алып келдик. Анан ал жердин размерин өзгөртүп алсак болот. Мындай кылабыз. Кичине ары бери тартсак, бир аз өзгөрөт. Мына бул основною, а бул жер болсо уже размери өзгөрүп атат. Бир аз башкача кылып өзгөртүп койсок болот. Окшоштуруп калтырып койсоңор болот. Ал эми цветин болсо мына бул жеринен ары бери жылдырып, бир аз өзгөртсөңүз болот. Карасаңыздар, бир аз сүрөтү айырмасы бар. Биз азыр с учетом содержания кылдык, азыр нормальныйга коюп туруп иштеп көрөлү. Мына бул жерде жаңы инструменттер пайда болот. Бирөө источник, жана экинчиси назначение. Источникке коюп туруп иштеп көрөлү. Мындай точканы чийип алабыз жана мындай перемещение кылып коебуз. Көрдүңүздөр? Так, отменить выделение. Бул источник менен иштедик. Эми назначение менен иштейли. Мисалы точкаларды артка алып келип алалы. Ctrl-Z деп басабыз артка алып келиш үчүн. Анан мондай кылып точкаларды көбөйтүп жылдырып алсак болот. Бул копировать, вставить дегендей эле. Мына бирок айта турчу нерсе бар. Буну көбөйтөт десе эле минтип көбөйтө бербеш керек. Анткени начар көрүнүп калышы мүмкүн. Жакшыраак көрүнүш үчүн мындан мурун айта кеткендей бир аз размерлерин, цветтерин өзгөртүп койсок болот. Ошондой эле көзгө алып келип көрөлү. Каалаган жерге жылдырып алсаңар болот. Мына мисалы көрдүңөр, көздүн ичиндеги точкадай болуп көрүнүп калат. Прозрачностьти басып туруп, ушул эле точканы мисалы экинчи көзгө алып келели. Мына прозрачный болуп көрүнүп калат. Ушул эле себеп менен мына дагы бирөөнү көзгө алып келели. Экинчисин дагы алып келели. Ушундай кылып жылдырып алсак болот. Заплатка инструмент менен биз беттеги же болбосо каалаган сүрөттө, каалаган нерсени каалаган жерибизге жылдырып алсак болот. Достор, бүгүнкү сиздер менен болгон сабакта биз заплатка аттуу инструмент менен тааныштык. Ал эми кийинки сабактарда көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.